Улукбек Кочкоров Чубак ажынын сыйлыгын тапшырууга жетишпей калдык. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров Чубак ажыга министрликтин атынан сыйлык тапшырууга жетишпей калганын Facebook баракчасына жазып чыкты. Июнь айынын 17-синдеги номер 118 буйрук менен адеп акылакты, ыймандуулукту, кайрымдуулукту, сабырдуулукту даңазолоо менен адамдын асыл сапаттарын арттырып, коомубузду туура жолго багыттагандыгы үчүн жаштарга тарбиялык иш-чараларды уюштуруп, руханий баалуулуктарды жайылтып, үй-бүлө институтунун бекемделишине жана мамлекетибиздин социалдык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы үчүн Чубак Ажы Жалиловду Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин отличник төш белгиси менен сыйлоо чечимин кабыл алган элек. Тилекке каршы, ошол күндөр Ажыке бир аз сыркоолоп, сыйлык тапшыруу салтанатыбызга келе албады. Арадан бир жума өтүп, ал киши өзү телефон чалып, ден соолугум дурус болуп калды, мүмкүнчүлүгүңүз болсо сыйлыгыңызды тапшырып кетерсиз деди. Улуу устазга жөн эле барып, көкүрөгүнө төш белгини тагып кетип калганды туура эмес көрүп, Ажыке, жакшы бир иш-чарада кылган эмгегиңизди айтып, эл алдында салтанаттуу тапшырсам деген ниетим бар дедим. Ошентип биз болжошкон күнгө жетпей, Ажыкем мынтип чын дүйнөгө кете берди. Аманат жашообуз кайсы жерде, кайсы күнү, кайсы саатта токтоп каларын билбейт экенбиз. Азыр Ажыке менен сүйлөшкөн күнү эле барып, сыйлыгын тапшырып кетсем болмок экен деп ичимден өзүмдү жемелеп отурам. Чындыгында сиз адамдык асыл сапаттарыңыз бийик, дүйнө таанымыңыз кенен, сый-урматка татыктуу инсан элеңиз. Ылайым Аллахым Фирдаус бешинен орун берген болсун, акыретиңиз абат, ыйманыңыз саламат болсун, кош болуңуз Чубак Ажы деп жазды. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Бир туугандардын ортосунда деле чыр-чурт болуп турат. Анжелика менен Асема элдешти. Эстрада ырчылары Анжелика менен Асема бир командада иштеп жатышат. Тактап айтканда, апам жана мен фонду менен биргеликте кайрымдуулук иш-чараларын ишке ашыруушууда. Буга чейин эки ырчынын ортосунда соц тармактар аркылуу кер-мур айтыштуу болгон. Ырчылар учурда элдешип, чогуу түшкөн сүрөттөрүн чыгарышты. Анжелика өзүнүн баракчасына Асема жана Алтынай Нарбаева болуп чогуу түшкөн сүрөтүн жүктөп, бир туугандардын ортосунда эле чыр-чурт болуп турат. Бүгүнкү күндө түшүнбөстүктөн дагы аманчылык, ден соолук биринчи орунда. Кечиришип алганга үлгүрүңүздөр. Асем кыз, апабыз сүйүнүп жатат. 3 күндөн бери чогуу апам жана менде элибизге кам көрүп жүрөбүз деп билдирүү калтырган. Ал эми Асема өз кезегинде Алтынай апа менен Анжелика Сулуунун командасына кошулдум. Заряд отурса да биздин энергиябыз ашып ташат. Хейтерлер жакшына болгула чай деген билдирүү менен чогуу түшкөн сүрөтүн жүктөдү. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Нурзат Токтосунова. Жакшы нерсени өзүңүз баштаңыз. Белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова социалдык баракчасына ушундай кырдаалда жакшы сөздүн, жакшылык кылуунун мааниси канчалык экени тууралуу кызыктуу пост бөлүштү. Кимдин көңүлүн оорутсам, кечирим сурайм. Биз ар дайым эле жакшы сөз айта бербейбиз. Тескерисинче, бул коом наразычылык пикирлерге, көңүл калтырган сөздөргө, муздак мамилелерге толгон. Ал тургай ачка, уктабай иштеп жүргөн медайымга да бирдеме деп нааразылыгын сүйлөйбүз. Бирок адам баласына биз гүл деп элестетсек, гүл суусуз жашай албайт. Адам баласынын өсүшүнө коюлган суу бул жакшы сөз, жакшы мамиле. Билем, сиз да мен сыяктуу жакшы сөз уксаңыз толкунданасыз, жашагыңыз келет. Андыктан ошол жакшы нерсени өзүңүз баштаңыз. Эч качан жылуу сөз айта албаган 10 таанышыңызга жакшы сөз жөнөтүңүз. Телефон чалып жакшы сапаттарын, ал сизге өтө керек адам экенин айтыңыз. Сөзсүз жок дегенде бирөө кайра сизге кат жолдойт, жакшы сөз айтат. Анан өзүңүз да сүйүнүп каласыз. Муну адат кылыңыз. Биздин максат адамды жакшылыктар топтолгон энергия булагына айлантуу жана ошол энергияны башкаларга бөлүнүшүнү үйрөтүү. Баарын өзүбүздөн баштайбыз. Жардамга муктаж болбош үчүн бирөөгө жардам бер деген кызык сөз бар. Ошондой эле жакшы ишиңиз да, жаман ишиңиз да дубага урулган топ сыяктуу. Сиз адамдарга эмнени айтсаңыз, өзүңүз да ошону угасыз. Тегерегибизде адамдын көңүлүн калтырууга,
сын айтууга өтө чебер адамдар көп. Болгон алардын bir күнү көңүлүн калтырып, сын сөзүн айткан душмандары бет алдына чыгат. Ал учурда сиз экөөбүздү сүйүнтүүгө аракет кылган көп достор курчап турган болот. Себеби бүгүн биз бир гана жакшы сүйлөөнү, колдон келишинче жолдон жолуккан ар бир адамга жакшы мамиле жайылтууну баштадык. Бирөөгө жасалган жакшылык же жамандык эртең өзүбүзгө туш болот. Оорубаңыздар деп пикирин бөлүштү Нурзат айым. Маалымат булагы Заман Чекиткейji. Сайкал Садбакасова ыр клип жана башка иштер токтотулду. Ырчы Сайкал Садбакасова кыз бирок тобу ыр, клип сыяктуу иштерди токтотуунун жана карантинде экенин маалымдады. Бул тууралуу ырчы айым өзүнүн социалдык баракчасына бөлүштү. Кыз бурактын кыздары менен карантиндебиз. Ыр, клип жана башка иштер токтотулду. Жетекчибиз Гүлшайыр Садбакасова апам көчөгө чыкканыңарды көрбөйүн. Кыздардын сактыгы биздин мойнубузда деп мага катуу дайындап Ош шаарына кетти. Урматтуу элим, өзүбүзгө сак бололу, маска жана антисептик колдонуп жүрөлү, иммунитетибизди көтөрөлү. Кудайым сактанганды сактайт. Баарыңыздарга чын ден соолук каалайм деп жазды ырчы. Маалымат булагы Заман Чекиткейji. Bir күндө адабий китептерден 500 беттей окуган, илдеттен дүйнө салган дин алымы Чубак Жалиловдун өмүр баяны маектери. Бүгүн 11-июлда экс-муфтий белгилүү дин алымы Чубак Жалилов пневмониядан улам каза болду. Кече 10-июлда ал оор абалда улуттук госпиталга жеткирилгени маалымдалган. Ал Жалал Абад облусуна караштуу Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында 1975-жылы 21-январда туулган. Атасы Тажибай Жалилов математика мугалими, апасы Гүлжамал Сакиева англис тили боюнча мугалим. Чубак Жалилов үй-бүлөдө 6 бир туугандын экинчиси болгон. Эмгек жолу. Чубак Жалилов 1992-1996 жылдары Азырет Умар атындагы Кыргыз Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Аравиядагы Аль-Кура эл аралык университетинин алдындагы араб тили институтунда, 2002-2006 жылдары аталган университетте фиких боюнча билим алган. Орто мектепти алтын медал менен, ал эми жогорку окуу жайдагы кызыл диплом менен бүтүргөн. Эне тилинде жана орус тилинде, араб тилдеринде эркин сүйлөгөн. Чубак Жалиловдун эмгек жолу. 1995-1998 жылдары Кыргыз улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тили сабагына мугалим болуу менен баштаган. Ал эми 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк Ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти. 2008-2010 жылдары Кыргыз мусулмандарынын дин башкармалыгында фатва бөлүмүнүн жетекчиси. Ошол эле жылдары Азырет Умар атындагы Кыргыз Ислам университетинде мугалим болуп эмгектенген. 2010-2012 жылдары Кыргыз Азырети муфтий кызматын аркалаган. Андан сырткары диний билим берүү тармагында жана Уламалар кеңешинин, муфтийдин, казылардын, баш имам хатиптердин билимдерин, милдеттерин, жоопкерчиликтерин шариятка жана мыйзамга туура келе тургандай кылып реформалаада бир топ салым кошкон. Маектери. Мен өзүм чорт экени чындык. Бул мендеги жасалымдай деген ыкманын жоктугу, же болгон нерсени бурмалабай, түп-түз бетке айтканымдын жемиши. Бирок жактырбаган кишиси менен сүйлөшпөй коет дегенге кошулбайм деген маектердин биринде. Муфтий кезинде жардамчыларым уят болот деп базарга барышыма тыюу салышчу. Кээде жупуну кийинип барсам, этикет сакталышы керек, протокол бузулбашы керек деп айтып калышчу. Бирок мен жашырын эле базарга барып, дүкөнгө кирип соода кылып чыкчумун деген маектеринде. Суперинфо гезитине берген маектеринде ал үйдөгү китептердин салмагы 4-5 тоннага жетип калганын айтып берген. Менин бир өзгөчөлүгүм, китепти ушунчалык тездик менен окуп, ошол маалымат менин эсимде бирөтоло сакталып калат. Чыгарма окусам, өзүмчө эле сюжетти кайдан алган, кимден уурдап алды экен деп изилдей бермейим бар. Бул адат менде бала кезден бери бар. Үйдөгү китептердин салмагы 4-5 тоннага жетип калган го. Алардын ичинен кандай китеп бар же жок экенин жатка билем деген ал. Маалымат булагы Супер Чекиткейji.